операторлар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. КТРК Спорт телеканалы бүткүл кыргызстандыктардын үйүндө экранында кайрадан жанып турган маалы деп ишенебиз. Себеби бүгүн мына ушул учурларда эң маанилүү беттеш орун алганы турат. Кыргыз өлкөсүндө эң бир күчтүү делинген эки команда бири-бирине каршы финалда беттеш алып барат. Норус 2018 мелдеши жана бүгүн чемпион аталыш үчүн азыр Талас областынын ынтымак командасы Ош областынан келген Достукту кабыл алуу алдында турган маалы. Жалпы Кыргызстан боюнча миллиондогон көрөрмандар, ал эми мына ушул экран алдында миллиондогон көрөрмандар болсо, ал эми жандуу көп болуп жаткан дээрлик 10 миңден ашуун көрөрман бар. Анын баарына тең бул эки команда сөзсүз түрдө эң бир кызыктуу беттешти коюп берет деген ишенимдебиз. Кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков жана кесиптешим Бексултан Үсеналиев экөөбүз болмокчубуз. В воздухе клубилась пыль, звенели голоса, кто-то падал вместе с конем, кто-то летел через голову, кто-то прихрамывая догонял свою лошадь. Но все до единого были охвачены восторгом и страстью состязания. В игре никто не в ответе. У риска и бесстрашия одна мать. Это строки с книги «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова, конечно же, нашего легендарного писателя, ныне уже покойного. Но, конечно, именно эти строки полностью олицетворяют, что происходит здесь, на этом ипподроме, на протяжении уже нескольких дней. И сейчас самый главный матч, самое главное состязание нас сейчас ждет между двумя уже легендарными командами. Элита кыргызского Гөкбөрү Ынтымак играет против команды Достук. Да здравствует Гөкбөрү, друзья! Всех с праздником! Мы вас приветствуем здесь, в ипподроме Аккула в городе Бишкек. И надеемся, что будет интересное, захватывающее. Самое главное, чтобы было много эмоций и равная, интересная борьба. Албетте, бүгүнкү беттеште кайсы команда Кыргызстан курама командасын түзүп, мына ошол 3-чү ирет өткөрүлө турган көчмөндөр оюндарында биздин намысты коргойт деген суроого дагы жооп алабыз. Ошол эле мезгилде кайсы команда Кыргызстанда бүгүн эң күчтүү деген суроого дагы жооп алуу бизде мүмкүн болот. Эми келиңиздер, курамдарды тааныштырып баштай берели. Биринчи болуп Ынтымактан старт ала турган болсок, алардын курамы төмөнкүдөй. Биринчи атарсан менен Марлис Койгелдиев шанс аттуу аргымак менен ойун өткөрөт. Экинчи Нияз Мадалбек уулу Грозный, үчүнчү Азим Болот уулу Геркулес, төртүнчү Тагай Молдожан уулу Рембо, бешинчи Абдылаз Мырзабек уулу Торпедо, алтынчы Эрлан Төлөбеков Арбат, жетинчи Карпбек Эшиев Эркетору, сегизинчи Турат уулу Эмилбек Актаноо, тогузунчу Чубак Нурманбет уулу Аккуш, онунчу Урмат Раушан уулу Ахлес, 11-чи Нуржан Мелисбек уулу Карабалта, 12-чи Сейитбек Анарбек уулу Тарнада. Мына ушул аргымактар бүгүн өздөрүнүн
жакшы жагынан көрсөтөт. Ал эми Достук командасынын курамы менен кесиптешим Бексултан Сөнәлиев айтып өтсүн. Да, состав команды Достук. Ну и начали эту самую игру. Давайте познакомимся с их составом. Первый номер Байшниязов на лошади по кличке Ахберу. Второй Айбек Темирбаев, Гөкбет. Третий Имамбеков Акбар, Рекорд. Четвертый Таше Мальбашев, Алай. Пятый номер Бабыш Султанбеков на лошади по кличке Бюркут. Аскат Аскаров. Шестой номер Токмок. Седьмой Султан Русланов, Сонкөль. Восьмой Кыяс Ниязов, Акшункар. Девятый Анаке Азимкулулу, Барон. 10-й Манас Ниязов, Бойко. 11-й Белек Мукаев, Талисман. И 12 номер Ильяс Исаков на лошади по кличке Дерзкий. Друзья, ну и вот, и опять же по традиции звучит здесь наш Машботой. И игра уже началась. Дорогие друзья, Достук играет в этих бордовых цветах, в этих темно-красных. Ну а команда из Таласа Интмах играет в этих синих, темно-синих цветах. Ну и игра уже началась. И первый момент сейчас может, в принципе, возникнуть. Здесь Асхат Аскаров на лошади по кличке Токмок был. Ну и вот уходит туда далеко сейчас всадники. И борьба уже где-то там будет разворачиваться. Скорее всего, Улак пересек линию. И будет сейчас первый жеке-жеке в этом матче. Бүгүнкү беттештеги алгачкы жеке-жеке орун алат. Ким эмнеге аракет кылса, ким эмнеге машыкса, мына ошонун үзүрүн бүгүн мына финалдык беттеште көрсөтөт деп айтсак дагы туура болот. Бул эки команданын оюну ар качан бири-бирине каршы принципиалдуу болуп келген. Бир өлкөнүн намысын эл аралык мелдештерде, ошол мезгилде ички биринчиликтерде эки областын намысын коргоп жатса дагы, албетте күйөрмандар менин оюмча баары тең, бир муштумга түйүлүп, кызыктуу көп көрүнө, эч кандай ашыкчы эмоциялар калдырбастан көрөт деген ишенимибиз чоң. Азыр эми жеке чыгуу орун алууда 3-чү номердеги Азим Болотуулу Геркулес менен Ынтымак командасынын атынан чыккан болсо, ал эми Айбек Темирбаев Гөкбет менен азыр Улакты жерден биринчи болуп эңип алууда. Айбек Темирбаев, караңыздарчы, негизинен Ынтымак командасынын ортого түшкөн аттары ар качан күчтүү болуп келген. Бүгүнкү беттеште дагы алардын күчтүү болору күтүлгөн. Бирок азыр Айбек Темирбаев азамат, Айбек Темирбаев жада калса, мына негизги оюн талаасына дагы эркин абалга дагы чыгууга жетишүүдө. Бирок сүрмө топ кайрадан ишке кирип, белгиленген чийинен сыртка Улак ошол мезгилде оюнчу чыгып кеткендигин көрө алдык. Азыр эми жайлатылган тасмада режиссерлор бизге кайрадан кандайча мына ушул Улак чоң талашка түшкөндүгүн көрсөтүүдө. Эми талаанын ортоңку бөлүгүндө жайгашкан тегерек чийинде кезектеги жекме-жеке азыр Ахиллес менен Урмат Раушан уулу Ынтымак командасынан буга чейин Геркулести утуп алган Гөкбет эми Ахиллеске кандай туруштук берет? Ошол суроо биз үчүн абдан кызыктуу. Айбек Темирбаев жерден мыкты Улакты эңип аларын буга чейинки беттештерде дагы көрсөткөн. Азыр Урмат Раушан уулу биринчи болуп колун созуп Улакты жерден алууда. Караңыздарчы, кандай гана мыкты рөл. Урмат Раушан уулунан өзү каалагандай эңип алууну таптакыр Айбек Темирбаев мүмкүн кылып бербей жаткан учуру. Да, Айбек Темирбаев сейчас пытается, конечно, приблизиться к Улаку, но не получается сейчас. И великолепно Урмат Раушан, который на лошади Ахиллес все-таки схватил Улак. И, наверное, ему нужно будет зафиксировать Улак в Тахым. И потом уже из этого круга он будет выходить, но пытается отобрать у него. Айбек Темирбаев не получается здесь. И Урмат Раушан сам здесь против одного своего оппонента. Рядом, конечно, есть его партнеры по команде. Приближаются они сейчас к Тайгазану. И, наверное, все же уйдут они за линию, потому что по инерции все это будет происходить. Не получается остановить лошадь, не получается сохранить Улак в пределах этого поля. И поэтому будет очередной сейчас джеке-джеке. Ну, в таких, конечно, играх джеке-джеке происходит очень часто. Все потому, что команды равны друг другу, команды достойны друг друга. Номер 1 рейтинга этого сезона и номер 2 этого самого рейтинга сейчас встречаются на этом ипподроме, где свидетелями являются
больше 10 тысяч зрителей, может быть даже и больше, точные, конечно, цифры никто вам не назовет, да и я тоже, в принципе, не буду рисковать, потому что трибуны переполнены абсолютно, да и плюс есть эти вот стоячие места. Здесь, тем временем, Улах сейчас уже в центре, очередной Джеке-Меджеке. Так, сейчас здесь Азим Болотулу. Ну и Айбек Темирбаев против Азима Болотулу. Очень уверенно друг против друга сейчас противостоят эти два всадника. Ну и, конечно, борьба идет не просто всадников, но и лошадей сейчас. И очень хорошо сейчас Гурбет себя показывает лучшим образом. Уже третий Джеке-Меджеке подряд он активно именно входит в борьбу и показывает неплохое противостояние. Азыр мына Айбек Темирбаев Улақты такымға басуу менен бирге чабуулга барууда, өзүнүн өнөктөшү Манас Ниязов өткөрүп берди. Манас Ниязов алгач Улақты таштай салган чагы. Ой, караңыздарчы, кандай гана эмоциялар, кандай гана мыкты оюн. Манас Ниязов 2018-жылкы Норуз майрамынын урматына арналып уюштурулган бул мелдештин финалындагы алгачкы салымды таштады, алгачкы Улақты таштады. Анын алдын Нияз Мадалбек уулу Грозный менен торогон. Бирок Манас Ниязов, барыңыздар билесиздер, жоон билек кыргыздын баатыры, бул сапардагы өзүнүн мыктылыгын тастыктап олтурат. Эсеп 1-0 Достук командасы алдыга чыкты. Да, и Манас Ниязов сейчас, конечно, доказывает статус лучшего спортсмена по выбору этого сезона. Но и здесь тем временем очередная борьба. Ну и Эрлан Толебеков на лошади по кличке Арбат все-таки вроде бы схватил Улак, но приблизиться до Тайгазана ему не удалось. Мог бы быть сейчас Салым и 1-1 счет на табло, но до этого сейчас дело не доходит. 7 минут всего лишь проходит, уже 0-1 счет на табло. Доступ ведет в счете. Ну, эту борьбу, конечно, и этот матч ждали многие. Не побоюсь этого слова, миллионы, конечно, телезрителей, потому что в последние годы, с каждым годом эта игра становится все популярнее. Ну, конечно, в местностях, в регионах очень много есть любителей, игроков в данный вид спорта, но и зрителей, самое главное, становится больше. Не только игроков, но и зрителей. Это самое главное. Я считаю, сейчас очередной Джеке-Меджеке здесь имеет место. Урмат Раушан Улу на лошади по кличке Ахиллес. Ахиллес очень сильная лошадь, уже легендарная становится, и против него Асхат Аскаров. Кстати, лошадь у него талисман, у него, по идее, Токмок должен был быть, но сейчас на лошади Белика Мукаева. Он сейчас в этой дуэли Джеке-Меджеке. Албетте, азыр Джеке-Меджекеде Урмат Раушан уулу сөзсүз түрдө Улақты жерден биринчи эңип алууга аракетин жасаары күтүлгөн. Себеби анын командасы азыр бир Улактын эсебинде артта. Жана Урмат Раушан уулу ой, бир аз гана күч жетпей калды. Күч деп айтуу кайсы бир деңгээлде туура эмес. Урмат Раушанда күч ченелбей эле бар деп айтсак дагы туура болот. Болгону күп алып келип ошонун ыргагы менен таштоого мүмкүн болгон жок. Дагы да болсо Улак чоң талашка түшүүдө. Манас Ниязов эринен бул сапар атынан аударылып түшүп калгандыгын көрдүк. Андан ары дагы да болсо жерден Улакты эңип алууга аракетин жасоодо Достук командасынын өкүлү Бабыш Султанбеков. Караңыздарчы, Бабыш Султанбеков алда канча тажрыйбалуу улакчы, азыр топпай кетен суурулуп атаандаштарынын Тайгазанын көздөй сапар ала алабы же жокпу деген суроо болгон. Жок деген сөз менен берилет. Азыр режиссерлор Манас Ниязовдун кулап түшкөндүгүн, андан ары Бабыш Султанбековдун Улакты эңип кетүүсүн кайталоодон көрсөтүүгө аракетин жасашты окшойт. Мейли, кайрадан эле азыр Джеке-Меджеке чыгуу орун алат. Бул сапар Достук командасынын Тайгазанынын жанында. Ортого кимдер чыкты? Ортого Байыш Ниязов Достук командасынан. Ал эми ага каршы кайрадан эле Алмашкыз Ахлес менен Урмат Раушан уулу. Эки ат, албетте Акбөрү менен Ахлестин ортого Джеке-Меджеке чыгуусу көп кездешпейт. Бирок көп учурда деп айтсак дагы туура болот. Ахлес өзүнүн
ээсине Урмат Раушан уулуна алда канча мүмкүнчүлүктү түзүп берип жүргөн. Улакты биринчи болуп жеңип алууга. А бирок бул сапарчы деген суроо бар. Жерден улакты жеңип алар Замат Акбөрү менен ошончолук кысымды коюуда азыр. Байыш Ниязов балким улакты атаандашынан тартып алышы дагы мүмкүн. Чийинден чыга элек, дагы да болсо жоонтоп бул жерде улакты талашууга аралаша албайт. Эми гана тегерек чийинден чыкты. Урмат Раушан уулунун такымында улак басылган. А бирок бул жерде Урмат Раушан уулу өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп берди. Кандай болот? Ушул суроо абдан биз үчүн кызык болууда. Абайлаш керек. Калыспы көрүүчү айтор ким болсо дагы талаага чыгып кетүү бул өтө опурталуу нерсе. Себеби чоң сүрмө топ балким кайсы бир өкүлгө жаракат алып келиши дагы мүмкүн. Улак эгер деле талаанын ичинде сакталган болсо, азыр ушул жерде суурулуп чыгып Сейитбек Анарбек уулу, жаңылбасам, дал ошол улакчы мыкты чабуулду жаратууга аракетин көрмөк. Бирок андай окуя катталбады. Сүрмө топ улакты сыртка чыгарып жиберүүгө жетишкен экен. Так. Сейчас спорная ситуация здесь возникает. Скорее всего, сейчас нам показывают судью, рефери. Сейчас приходится, конечно, слушать о том, что говорит нам диктор на ипподроме. Ну и, в принципе, я думаю, что будет джеки-меджики, там ничего такого сложного не было, ничего такого прям сверхъестественного. Улак ушел за эту линию. И вот в центральном круге сейчас будет некое противостояние двух всадников. Ну и в очередной раз Айбек Темирбаев на лошади по кличке Гокбет здесь выходит. И нужно, конечно, быть поосторожнее. Хорошо-то как, смотрите, Айбек Темирбаев схватил улак, и нужно будет ему сейчас сначала зафиксировать. Фиксация, конечно, не очень так удачно у него. И все-таки получается ему это сделать. Против него здесь Азим Болотоулу. И Айбек Темирбаев на своей лошади Гокбет приближается к Тайгазану. И, наверное, будет салым. Нет, не удается. Сейчас роняет улак. Здесь Айбек Темирбаев. Нужно, конечно, побыстрее его захватить. Здесь Манас Ниязов неподалеку. Если Байыш Ниязов тоже, наверное, постарался бы, пока первым все же не получилось схватить улак игроку команды Энтымак. И сейчас, по-моему, это Урмат Раушан уулу. И будет салым. Нет, это не это Сейитбек Анарбек уулу. И есть! Нет! Смотрите, что происходит, а! Очень хороший момент сейчас возникал. И нужно было, конечно, сейчас использовать эту позицию и этот эпизод для того, чтобы сделать счет 1-1 Сейитбеку Анарбеку уулу. Но он на своем торнадо, конечно, здесь забросить не смог. Но момент все еще продолжается. Эрлан Толебеков развернулся. Теперь пытается, конечно, вот, тактически работать. Приходится ему разгоняться и уходит вот за пределы этой лицевой линии. Мына ушундай урматтуу мекендештер, азыр Сейитбек Анарбек уулу эң эле бир кереметтүү мүмкүнчүлүктү колдоно алган жок деп айтсак дагы туура болот. Кыргызстан курама командасынын оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу өтө жогорку ылдамдыкта барган. Бул жерде эгерде биринчи улак биринчи болуп Тайгазанын кырына эмес, эгерде ичине түшкөндө анда чыкмак эмес. Менин оюмча мындай чоң күч менен келе жатып биринчи кырына кагылып, андан кийин чыгып кетүүсүн кайсы бир деңгээлде эми физикадан жакшы окугандар өтө жакшы түшүнөт. Азыр эми кайрадан жекеме-жеке ортодо Манас Ниязов Бойка менен, ал эми атаандаштарынан же болбосо Ынтымак командасынан Урмат Раушан уулу Ахилес менен чыгып келген. Ахилес Бойкага каршы былтыркы жылы эсиңиздерде болсо Достук командасында Атаман деген атпор болчу, бирок жөлүү себептерден улам ал быйылкы мелдеште жок. Анткени менен ортого жекеме-жеке чыгууда Гокбет аракетин жасоодо. Ал эми көп учурларда, урматтуу мекендештер, байкасаңыздар керек, Достук командасынын оюнчулары жекеме-жекеге чыгууда аттарына эмес, оюнчуларына ишеним артууда. Мына Манас Ниязовду жөн жеринен ортого чыгарган жок. Бул негизинен чабуулдук өңүктөгү оюнчу, бирок кези келсе мына
жекеме-жекеде дагы өзүн жакшы көрсөтүүгө эмнеге болбосун. Албетте, күчтүү оюнчу бардык жагынан өзүн жакшы көрсөтүш керек. Ал мезгилде Урмат Раушан уулу дагы да болсо Чалдуланд Барудага каршы Достук командасынын коргонуу бөлүгү бул сапар мыктуу оюнду көрсөтүүдө. Биринчи улакты өздөрүнүн тайгазанынан алып чыгууга аргасыз болгон Ынтымак командасы азыр уландуу түрдө чабуулду баштап барууда. Улак менен байкасак Сейитбек Анарбек уулу болгон. Орто жолдо эмне болду? Кагылышуу же болбосо мүдүрүлүп кетүүбү, айтор кайсы бир өкүл кулап түшкөндүгүн дагы байкоого бизде мүмкүнчүлүк болду. Азыр Сейитбек Анарбек уулу дагы да болсо чабуулда, бирок сүрмө топ өз ишин мыкты деңгээлде аткарып, Достук командасынын коргонуу бөлүгү атаандаштарына ээн эркин тайгазанына жолотпой жаткан мезгили. Сейитбек Анарбек уулу өнөктөштөрүнө бул сапар улакты өткөрүп бере алган жок жана кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат. Да, друзья, очень много борьбы, очень много жестких таких эпизодов сейчас возникает. Ну, все потому, что очень принципиальная встреча, конечно же. Помним, что будет после этого турнира формироваться наша национальная сборная по гокбору на Всемирные игры кочевников. Будут, как я знаю, две команды из Кыргызстана представлены. Ну, на прошлых было две. Кыргызстан 1, Кыргызстан 2. Ну и сейчас мы с вами можем наблюдать очередной Джеке. И здесь очередной раз Айбек Темирбаев. Ну, очень много раз эти игроки команд Доступ проигрывают именно этот Джеке. Ну и здесь Азим Болотулу. Азим Болотулу против Айбека Темирбаева. Борьба, ну, пока что они не... уже вышли за пределы круга, и поэтому остальные игроки могут вмешаться в эту игру, в эту борьбу за улак. Так, где здесь? Ну, по-моему, у Айбека Темирбаева. Здесь улак. И есть сейчас выход хороший. Можно сейчас Салым организовать. Рядом с ним еще и Баиш Ниязов есть рядом. И Баиш Султанбеков. Но сам идет Айбек Темирбаев. Сейчас ему расчистили эту дорогу. И, наверное, вместе постараются. Пока что не дают очень уверенно. Ну, единственное, сейчас обороняется только чувак Нурманбетулу. На лошади по кличке Акуш. Пока что ничего не ясно, что там происходит именно. Потому что все так далеко и не совсем все понятно. Айбек Темирбаев сейчас оказался зажатым между тайгазанами своей лошадью. И, оказывается, уже вырвали в этой ситуации улак игроки команды Ынтымак. И будет сейчас хороший выход. Это здесь Карпек Эшиев. Ну-ка! Не удается ему с первой попытки забросить. Но со второй-то нужно сейчас, конечно, убрать эту фиксацию. Нужно высвободить улак из такыма, а потом уже бросить. Не получается. Карпек Эшиев бул сапарда ылдам каршы чабуулду пайдаланып улакты сала алган жок. Ал эми Кыргызстан курама командасы жөнүндө айта турган болсок, Кыргызстан 1, Кыргызстан 2, 2014 жылы өткөн биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкан. Бирок 2016 жылы эсиңиздерде болсо бир гана курама команда намысты коргоду. Эгерде Казакстан сыяктуу күчтүү команда келе турган болсо, анда бир гана курама команда катышат быйыл деле. Эгерде Казакстан курама командасы кандайдыр бир себептерден улам келбей кала турган болсо, эми келбешин биз каалабайбыз. Келбей калса анда көкбөрүнүн кызыгы жок болуп калат ал жакта. Эгерде Казакстан курама командасы келе турган болсо, анда сөзсүз түрдө бир гана Кыргызстан курама командасы чыгат. Азырынча улак дагы да болсо Карпек Эшиевде. Карпек Эшиев абдан бир мыкты басып алгандыгын көрүүдө оң такымга. Андан Белек Мукаев тартып алууга аракетин жасоодо, бирок Белек Мукаевка дагы бул сапар өзү каалагандай оюнду көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктү берген жок. Турат уулу Эмилбек натыйжада дагы да болсо улак чоң талашта жана ушул жоон топтон суурулуп чыгып кете турган болсо, кайрадан Карпек Эшиевди же болбосо анын командалашында жакшы бир мүмкүнчүлүк жаралчудай. Азыр Карпек Эшиев улакты өзүнүн өнөктөшү Нуржан Мелисбек уулуна өткөрүп бергендигин көрдүк. Жана Нуржан Мелисбек уулу азыр
жебедей эле сызып атаандаштарынын тагызанын көздөй бара жаткан маалы өтө бир ыңгайлуу абал бар. Бирок 2-11 номердеги оюнчу бул сапар бири-бири менен тирешип, натыйжада Белек Мукаев атаандашына улакты тайгазанына салууга мүмкүнчүлүк берген жок. Өтө кызыктуу беттеш, жада калса биринчи бөлүк кантип жыйынтыкталып калгандыгын дагы сезбей калдык. Азыр эми улак эң акыркы учурларда ынтымак командасында сакталган. Бирок эмне болду? Убакыт бүттү. Убакыт жана урматтуу мекендештер, биз сиздер менен 15 мүнөткө 10 мүнөткө Акбулат майданынан алыстайбыз. Достук командасы 1-0 эсебинде алдыда келүүдө. Жалгыз салымдын ээси Манас Ниязов. Далеко от экрана, друзья, не отходите.
Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, биз кыска убакытка созулган тыныгуудан соң кайрадан эле эфирибизди Ак Булат майданынан улантабыз жана Норус майрамына арналып уюштурулуп жаткан көкбөрү боюнча республикалык мелдештин финалын көрмөкчүбүз. Анда өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле Талас областынан келген Ынтымак командасы менен Ош областынан келген Достук командасы атсалышууда. Биринчи бөлүктөн соң эсеп сандары 1-0. Манас Ниязовдун салымынан кийин Достук командасы алдыда келе жаткан чагы. Эч кайда алыстабаңыздар, экинчи бөлүк дагы абдан кызыктуу деңгээлде өтөт деген ишенимибиз зор. Кызыл кийим менен Достук командасы, көк кийим менен Ынтымак командасы оюн алып барып жаткан чагы. Да, друзья, мы возвращаемся с вами на ипподром Ак Булат, который находится в городе Бишкек. Финал турнира Норус 2018 года. Ынтымак против Достук. 1-0 после первого тайма. И Манас Ниязов исполнил первый, пока что единственный салон, если уходят за пределы поля. Спортсмены будет сейчас Джеке очередной тайм. Первый был очень интересным, друзья. Ну, прям чересчур интересным. Надеюсь, что второй будет не менее, может быть, и более захватывающим, чем отрезок номер 1. Все потому, что интрига царит здесь, интрига большая. Я уверен в том, что у экранов телевизора сейчас огромное количество зрителей сидят и вот смотрят на этот самый Джеке. Здесь у нас Азим Болотулу против Айбека Темирбаева. Ну, все-таки здесь Айбек Темирбаев проигрывает. Первый момент, когда вот схватил Улак прям с земли в этой ситуации Азим Болотулу, и вышли уже за пределы сейчас круга спортсмены. Там уже, в принципе, имеют право вмешаться в эту борьбу за Улак остальные все спортсмены. Фиксируют сейчас Азим Болотулу этот самый Улак, и сейчас у него есть хорошая возможность. Хотя не дают. Рядом с ними здесь Бабуш Султанбеков, который пытался отнять у него здесь Улак. Но отлично просто себе показывает Азим Болотулу. И отдал он сейчас Улак на своего партнера Нурджана Мелиспекулу. Нурджан Мелиспекулу сейчас не получается ему забросить. Этот сам Улак нужно стать. И, конечно же, вот такой вот эпизод сейчас возникает. Дорогие друзья, это Манас Ниязов. И в обороне, и в атаке просто великолепен. Азыр албетте Ынтымак командасына дагы бир жолу Улакты таштоо мүмкүн болбой калды. Дээрлик Улак ташталган болчу деп айтсак дагы туура болот. Бирок аны эсепке албайт, себеби Улактын 3-2% тайгазандын ичинде болушу абзел. Ошондо гана Улак салынды деген белги берилет. Кандай гана мыкты оюн, кандай гана кереметтүү оюн жада калса, азыр анча-мынча Фортуна дагы Достук командасына тартып жаткандай көрүнүүдө. Ортодогу калыс эмненидир айтууда. Буга чейин эсиңиздерде болсо, бул өткөн беттештерде, мелдештерде Достук командасы ошол калыстарга өздөрүнүн анча-мынча нааразычылыктарын айтып келишкен. Бул жерде караңыздарчы, дээрлик түшүп калган Улак болчу. Жок, бул жерде тартып киргизип алууга болбойт, себеби эгерде оюнчу аттын үстүндө болбосо, анда ал эч кандай Улакты тайгазандын ичине түшүрө албайт. Түшүрсө дагы ал эсептелинбешин эсиңиздерге салып өтөбүз. Эми болсо жеке чыгуу орун алат, себеби Улак буга чейин аянтты таштап кеткен болчу. Азыр бизге белгисиз эмнени талашууда оюнчулар, эч ким жаза мамыга кетпейт деген оюн бар, себеби андай деле орой оюн эрежеси бузулган жок. Бирок убакыт кетип жаткандыгын унутпашыбыз керек. Урматтуу башкы калыс, батыраак чечим чыгарып, батыраак оюнду улантса жакшы болмок. Миллиондогон көрөрмандар азыр өздөрүнүн ордуна тынч отурбастан бул кереметтүү беттешти көрүшүүдө. Ал мезгилде Азим Болотулунун бир аз катачылыгынан соң Айбек Темирбаев жерден Улакты эңип алууга аракетин кылган. Бирок кайрадан Азим Болотулу өзүнүн абалына туура кайтып келип, Улакты өз карамагына алууда. Азырынча белгисиз. Улак ортодо талашка түшүп жаткан чагы жана топтон суурулуп ушул жерде Ынтымак командасынын оюнчулары чыгышы мүмкүн. Ал ортодо кайрадан
кызыл желек желбирегендигин көрдүк. Кызыл желек бул аут орун алгандыгын, же болбосо улак талааны таштап кеткендигин түшүндүрөт. Мындай абалда эгерде ортого жакын абалда болсо, ортоңку тегерек чийинде кайсы бир Тайгазандын жанында болсо, аут. Дал ошол Тайгазандын жанынан беттеш уланаарын эсиңиздерге салып өтөбүз. Жекеме-жеке чыгуу эрөөлүү кайрадан катталууда. Ортодо 11 номерде Достук командасынан Белек Мукаев, ал эми Ынтымак командасынан теңдешкис Ахлес менен Урмат Раушан уулу. Урмат Раушан уулу өзүнүн алдындагы атын туура пайдаланыш керек. Себеби жекеме-жеке чыгууда Ахлеске жетер эч кандай ат жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда, балким дүйнөдө деп айтсак дагы туура болот. Лазер аттуу аргымак бүгүнкү күндө жок. Андыктан Ахлес дүйнөдө эң мыкты. Ал ортодо улакты эң эле тим болбостон топтон суурулуп кетүүгө Урмат Раушан уулу мүмкүнчүлүк алган. Бирок Байшниязов абалды толук көзөмөлдөп атаандашына эч кандай эркин салымды берген жок. Натыйжада Достук командасы кереметтүү коргонууну бизге кайрадан көрсөтүү болуп турат. Эми жекеме-жеке чыгуу мына азыр Достук командасы жайгашкан Тайгазандын жанында катталмакчы. Да, здесь, конечно, в атаке не все так хорошо получается у команды Ынтымак. Нет такого ключевого игрока, который, наверное, мог бы забросить улак, исполнить салым. Вот Урмат Раушан уулу пытается, но все-таки фортуна, как сказал, ну что-то немножко не на стороне команды Ынтымак, а вот на стороне Достук. Я думаю, что даже эта удача в какой-то степени сейчас играет в пользу команды Достук. Ну и плюс у них игроки, конечно, сейчас великолепно просто игру показывают. Снова здесь имеет место Джеке-Меджеке. Великолепно здесь Азим Болотуулу против Айбека Темирбаева. Азим Болотуулу сейчас будет фиксировать улак. Ну, ни один, по-моему, еще ни одного Джеке-Меджеке не проигрывали игроки команды Ынтымак пока что. Но это все безуспешно, потому что счет на табло в пользу команды Доступ. То есть, хоть выиграть ты 20 Джеке-Меджеке, но ты должен забросить улак в Тайгазан. А если этого не происходит, значит, зачем вообще Джеке-Меджеке выигрывать? В этом-то, наверное, главный вопрос. Но на это уклон делают именно игроки из Таласской области. На данный момент время сейчас идет, и в этой ситуации Азим Болотуулу улак зафиксировал. И сейчас будет, конечно, он пытаться разжить эти оборонительные ряды команды Доступ. Там очень надежные игроки, конечно, есть. Тут и сам Байшниязов рядом, тут и Акбар Иманбеков присутствует, то есть и Ташим Алибашев, там еще и Султан Русланов. То есть очень активно и очень уверенно в обороне действуют игроки команды Достук. Я думаю, что по накалу страстей, по тому, насколько интересно проходит игра, сравниться с этим может только, наверное, финал всемирных игр кочевников. А здесь все-таки есть, друзья, все-таки есть заброшенный улак. Первый салым в этом матче для команды Ынтымак, и 1-1. Эсеп сандары теңелди. Ынтымак командасынан Азим Болотуулу бул сапар өзүн мыкты жагынан көрсөтүп, эсеп сандарын теңей салгандыгын байкай алдык. Азим Болотуулу өзү таштаган. Бул жерде канчалык күчтүү болбосун, Достук командасынын коргонуу бөлүгү катага жол берүүгө аргасыз болду. Эсеп сандары 1-1. Азыр эми командалар ушул жерден жаңы баракты ачып, мындан кийин жаңы оюнду көрсөтөт деп айтсак дагы туура болот. Себеби эсеп сандары өзүңүздөр көрүп тургандай эле тең. Кайрадан жерден улак теңип алууга азыр Ынтымак командасынын оюнчусу Азим Болотуулу жетишүүдө. Ынтымактын бүгүнкү беттештеги башкы ошол көзүрү деп айтсак да болот. Башкы максаты, башкы негизги чабуулду өнүктүрө турган тактикасы бул жекеме-жекеден башталаарын байкоодобуз. Геркулес, ошол эле Ахлес, бул аттар теңдешкис мыкты оюнду алып барууда. Буга чейинки абалда Турат уулу Эмилбек болгон Актоноо менен. Демек сөзүмдү мен оңдоп кетейин. Андан кийин жекеме-жеке чыгуу эрөөлү катталууда. Демек азыр Достук командасынан Байшниязов, ал эми атаандаштарынан Ынтымак командасынын катарынан Урмат Раушан уулу өзүнүн Ахлес аттуу аты менен чыккан.
Манас Ниязов, Манас Ниязов чыккан экен, ак бөрүнү минип, мага биринчи көрүнүштө Байыш Ниязовда көрүнүп кетти, себеби ак бөрүнү дал ошол Байыш Ниязов менен жакшы билебиз, а бирок бул сапар ак бөрү менен Манас Ниязов, азыр Манас Ниязов атаандашынан улакты тартып алууга аракетин жасаган, а бирок бул ирет Урмат Раушан уулу мыкты таризде өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берүүдө. Бирок азыр ылдам каршы чабуулга чыгууга мүмкүн боло элек. Эми гана жол ачылууда. Байкай туралы Ынтымак командасы кезектеги салымды ташташы мүмкүн. Кезектеги улакты таштоого өтө жакын барган. Бирок бул сапар бир аз гана аралык, бир аз гана убакыт жетишпей калгандай көрүнөт. Сейитбек Анарбек уулуна натыйжада ал эсеп сандарында өз командасын алдыга алып чыга алган жок. Анткени менен улак менен дагы да болсо дал ошол Ынтымак командасынын оюнчусу, жаңылбасам Нуржан Мелисбек уулу азыр эми гана өзүнүн күчтүү өнөктөшү Сейитбек Анарбек уулуна өткөрүп берүүдө. Бирок Сейитбек Анарбек уулуна ылдам каршы чабуулду жаратууга мүмкүнчүлүк бербестен Анаке Азимкул уулу коргоп жаткан. Анткени менен дагы бир кызыктуу оюн, дагы бир кызыктуу чабуул бара жатат. Белек Мукаев азыр атаандашынын артынан келип толук абалды көзөмөлдөөнүн аракетинде. Жана Достук командасынын башкы максаты азыр сүрмө топко таянуу менен улакты чийинден сыртка чыгарып жиберүү. Бирок мындай жерде азыр Ынтымак командасынын дагы айтар сөзү бар. Улак кимде азыр бизге толук көрүнөр эмес, бирок Ынтымак командасынын оюнчусунда экендигин байкоодобуз. Сейитбек Анарбек уулу дагы да болсо улакты өз карамагынан чыгарбастан чабуулду өнүктүрүүгө аракетин жасап жаткандай. Ынтымак командасы экинчи бөлүктө ушунча укмуштуу да оюнду көрсөтүүдө. Бир дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. Достук командасын дагы моюнга алып коюу керек. Ал мезгилде кайрадан улак чоң өрөөлдө жана бул сапар Анаке Азимкул уулу атаандаштарына кезектеги чабуулду жаратууга мүмкүнчүлүк бербей жаткан кези. Да, вот здесь Сейитбек уулу Анарбек и отнимают. Отобрали. Сейчас смотрите, Ахбар Иманбеков великолепным образом сейчас действовал. По-моему, сейчас улак ушел за пределы поля. Будет Джеки-Меджеки в этой ситуации. Да. Давайте еще раз посмотрим. Это повтора. Да, ну, здесь отнимают, но ушли за пределы, конечно, и поэтому будет Джеки-Меджеки в этой ситуации. Да, присоединяюсь, конечно, к словам Нурсултана. Во втором тайме Ынтымак показывает просто блестящую игру. Один салым они произвели и плюс атакуют очень часто. Ну вот, я думаю, сейчас что-то должны-то и... Не то, что даже придумать, наверное. Тут некая активность, может быть, либо какие-то факторы должны повлиять для того, чтобы игроки команды Достук все же взяли себя в руки и начали еще больше атаковать. Урмат Раушан уулу сейчас действует против Айбека Темирбаева. Раушан уулу на своей лошади Ахиллес. И все-таки у кого-то, нет, на земле оказался здесь улак. Никто пока что не рискует здесь хватать снаряд, потому как все же будет крайне тяжело его взять. Но все-таки все получается у Аската Аскарова. Нет, не получается здесь. А вот тут Анаке Азимкул уулу. Анаке Азимкул уулу вроде бы схватил, ну а потом эта вот группа все-таки ушла за пределы поля. Так, там нужно быть поспокойнее все-таки. Некие есть недопонимания в такой ситуации. Ну, нужно понимать, что это эмоции, наверное, потому что такой силовой вид спорта, и даже в менее силовых, например, в том же хоккее, не знаю, в футболе бывают такие эпизоды, когда спортсмены друг другом, ну, не то что ссорятся, там в словесную перепалку переходят, а тут-то спортсмены входят в такой тесный, жесткий контакт, и тут, наверное, такие моменты, они неизбежны, нужно понимать, и самое главное, они профессионалы, самое главное, и вот они быстро смогли ситуацию свести на нет.
И сейчас уже матч будет, друзья, продолжаться. И плюс нужно понимать то, что эти игроки, в основном именно игроки этих двух команд составляют основу нашей национальной сборной. Әлбетте, эки командада тең құрама командаға кіре тұрған ойыншылардың саны өте арбын. Азыр эми жерден улақты еңіп алған кайрадан эле ынтымақ командасынын өкүлү Азим Болотуулу болгон. Бирок өз учурунда Айбек Темирбаев көкпет менен жакшы аракетти жасады. Биз беттештин башында көргөнбүз, анда достук командасынын оюнчусу Айбек Темирбаев алда канча аракетин кылып көкпет менен жакшы эле тоскоолдукту жаратып жаткан Геркулес менен Ахиллеске. Бирок убакыт өткөн сайын тескерисинче окуя өрүш алууда дагы ынтымак командасынын бул эки күчтүү атына жекеме-жеке чыгууда эч кандай мүмкүнчүлүк калып жаткан чагы достук командасынын өкүлдөрүндө. Азыр 2-10 номердеги оюнчулардын ортосундагы Эрөл, Урмат Раушануулу Ахиллес менен ортодо. Ынтымак командасынан ал эми достуктан Манас Ниязов. Манас Ниязов өзүнүн бойкасы менен чыкканын көрүүдөбүз. Бойка да ушул Манас Ниязовдун негизги аты. Кыргызстан курама командасында дагы оюн алып барган аргымак. Азыр сол такымга Урмат Раушануулу оңой гана улакты баскандыгын көрүүдөбүз. Эми башкы максат азыр чийинден, тегерек чийинден чыгып, андан кийин чабуулду өнүктүрүү. Бирок ага азырынча Манас Ниязов оңой менен мүмкүнчүлүк берер эмес. Байкай туралы окуянын кандай өнүгүшү баарыбыз үчүн кызыктуу. Анткени менен аттын күчү менен болсо дагы бул ирет Урмат Раушануулу улакты атаандашынан тартып тегерек чийинден чыгып кетүүгө жетишкен. Андан ары Манас Ниязов менен Урмат Раушануулунун ортосундагы улак үчүн Эрөл жана тараптар түз эле белгиленген чийинден чыгып кетти. Манас Ниязов жада калса улакты атаандашынан тартып алгандай дагы көрүнгөн. Анткени менен Урмат Раушануулу чамамда чийинден чыгып кеткенден кийин коюп жиберди окшойт улакты. Ошондон кийин гана ушундай абал катталгандай. Экинчи бөлүктүн дагы бүтөрүнө аз гана убакыт калды. Болгону 3 мүнөттөй беттеш көрөбүз дагы. Андан кийин тыныгуу, андан соң чечүүчү финалдык жыйынтыктоочу 3-чү бөлүк катталат. Мына сиздердин назарыңыздарда Манас Ниязов бул оюнчуну эч кайсы команда өзүнө каршы ойногонду каалабайт. Жада калса Казакстан курама командасы дагы. Эсиңиздерде болсо былтыркы жылы Астана шаарында өткөн Экспо 2017 көргөзмөсүнүн алкагында болгон көкпөр оюнчу дүйнө чемпионатында Манас Ниязов казакстандыктардын кийлигишүүсү менен дал ошол дүйнө чемпионатына бара алган эмес. Азыр эми жерден улакты эңип алууга жетишкен көк кийимчен ынтымак командасынын оюнчусу Азим Болотуулу жана Азим Болотуулу ушул жерден каршылашынын тузагынан кутулса эле дароо мыкты бир чабуулду жаратууга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр ынтымак командасы дал ошол сценарийде чабуулду өнүктүрүп барышууда. Манас Ниязов токтотуунун аракетин издеп көрдү. Бирок чар жайыт коргонуу бул жерде достук командасы тарабынан Азим Болотуулу өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берүүдө. Тактап айтсак, жок өзүндө калган улак. Андан ары Азим Болотуулу бүгүнкү беттештеги экинчи улакты таштоого бара жаткан чагы жана өтө ыңгайлуу абал бар. Азыр эки ынтымак командасынын өкүлү эгерде эле улакты атаандаштарынан suurуп ала турган болсо, андан ары экинчи салым жаралышы мүмкүн, экинчи улак ташталышы мүмкүн. Бирок сүрмө топ бул сапар өз ишин мыкты аткарды жана өзүңүздөр көргөндөй эң негизгиси достук командасы кооптуу абалдан качып кутулуп кеткендигин көрүүдөбүз. Андан ары улак үчүн Эрөл дагы да уланууда. Ал эми Азим Болотуулу чабуулга чыгууга даяр. Да, время идет, друзья. Минута 20 секунд до конца данного матча. Сейчас, данного тайма имеется в виду, конечно же, и были шансы в предыдущем эпизоде у Азима Болотуулу все-таки один салом исполнить, а здесь тем временем Ташим Майлибашев на своей лошади Алай. Сейчас он пока что выжидает. Некая тактическая, конечно, здесь наработка, наверное, имеется. Азим Болотуулу
рядом с ним. Там и Манас Ниязов, и Аскат Аскаров тут присутствуют. Ну, пока не ясно, что же хотел здесь вот Ташим Алибашев сделать. Не совсем логично, может быть, даже. Но посмотрим, друзья. Сейчас эта группа уходит за пределы нашего взора. Тут абсолютно не ясно, у кого же находится Улак и кто же владеет им. Но предположительно могу сказать то, что пока что он у игроков команды Достук в этом эпизоде. Очень много зрителей сегодня посетило ипподром Аккула. Ну и, как оказалось, он у Ташима Алибашева все-таки. Сейчас он передал Улак своему партнеру по команде Манасу Ниязову. И все, друзья, время истекает. Время истекает. Два тайма мы уже с вами посмотрели. Я сейчас думаю, будет перерыв. Небольшой, в принципе. Ну а потом мы с вами вместе вернемся на ипподром Аккула в Бишкеке. И будем лицезреть третий уже решающий раунд. Пока ничего не ясно. 1-1 Ынтымақ Достук финал Наурыз 2018 года. Урматтуу мекендештер, эч нерсе белгилүү боло элек бизге. 3-бөлүк калды. Эч кайда алыспай туруңуздар.
Тұрауыз. Дағыр жол айтып кетейін, 1995 жылы түптеліп баштаған болшы. Бұл негізі белгілі кинорежиссеріміз Шамшиев Болот Төленіштің идеясы болшы. Бұна шоны қолдап кеткен Раматлық Темір Дүйшекеев, Темекемден салымы зор. Ошол уақытта қолдап кеткен Асқар Салымбеков, Болот Шерниязов, Баттақ кечіп жүріп объезден ылды жағында баштағанбыз. Анам бұна бөрса федерация түптөліп, бұна бүгін күнді мен федерация жөнінде айттым. Федерация бөрса қылу атқан емгегідағы зор, барды командалы орында, республикалар бойынша командаларымыз аябай көбейді. Байге фонды жөнінде мен айттым, Эмадыр ойын башталарына жақындап қалды. Урматтуу мекендештер, биз кайрадан эле Аккулат майданындабыз. Жана Нооруз майрамына арналып уюштурулуп жаткан Көкбөрү боюнча республикалык мелдешти уланды түрдө көрөбүз. Азыр жерден улак теңип алган Ынтымак командасынын оюнчусу Сейитбек Анарбек уулу болгон. Бирок Сейитбек Анарбек уулу өздөрүнүн аянтынан айланып, андан кийин ылдамдык менен чабуулду жаратуунун аракетинде. Барыңыздар жакшы көрүп тургандай эле Талас областынын Ынтымак командасы менен Ош облусунун Достук командасы бири-бирине каршы турууда. Азырынча биринчи жана экинчи бөлүктөн кийин эсеп сандары 1-1, тараптар бирден улакты салууга жетишти. Биринчи бөлүк Достук командасынын пайдасында калды, экинчи бөлүк Ынтымакка жан тартты, Ынтымак командасынын пайдасында калды. Эми үчүнчү бөлүктү кайсы команда ута турган болсо, ошол жаат бүгүнкү беттештин жеңүүчүсү болот. Андыктан өтө бир чоң мааниге ээ рөлдү көрүүдөбүз деп айтсам жаңылган болбойм. Улак бечара азыр чоң талашта, кезектеги Ынтымак командасынын оюнчулары чабуулду баштоонун аракетинде. Бирок Сейитбек Анарбек уулу эми ушул жерден ылдамдыкты коюш керек. Бирок ага каршы Акбар Иманбеков оюнду алып барууда. Жана Акбар Иманбеков атаандашына оңой менен чабуулду жаратууга мүмкүнчүлүк бербей жаткан кези эмне болот бул жерде? Айланып, андан кийин Сейитбек Анарбек уулу өзүнүн өнөктөшүнө улакты өткөрүп берүүдө. Демек ушул жерден Нуржан Мелисбек уулу чабуулду күчтөндүрүшү керек. Нуржан Мелисбек уулу кара балта менен атаандаштарынын аянтын көздөй сапар алып жаткан учуру байкай туралы. Кара балтанын ылдамдыгы керемет экендигин буга чейинки беттештерден көргөнбүз. Жана бүгүнкү беттеште дагы анын ылдамдыгы зор. Бирок бул жерде атаандаштарынын коргонуу бөлүгүнөн жарып өтө алган жок. Кандай гана жакшы чабуул жаралган болчу Ынтымак командасында. Бирок бул ирет дагы Тайгазандын капталынан катарлаш өтүүгө аргасыз болушууда. Чабуул Ынтымак командасынын пайдасында калуудан кен менен Достук командасы адаттагыдай коргонууда мыкты. Да, Ташим Малибашев и рядом с ним Акбар Иманбеков. Они прекрасно работают. Но и здесь, смотрите, 2-1. 2-1, и это Нуржан Мелисбек уулу. Великолепным образом просто сейчас забивает, забрасывает улак в Тайгазан. Ну и этот Салым, конечно, сейчас будет играть на пользу команде Ынтымак. Албетте, мына ошентип Ынтымак командасы азыр алдыга чыкты. Нуржан Мелисбек уулу. Караңыздарчы, топ сүрмө топтон чоң күчтүү коргоочулардан суурулуп чыгып, дароо эле өзүнүн боюн таштоо менен улакты салууга аракетин кылган. Эми урматтуу мекендештер, жеңүүчү аныкталган жок. Дагы да болсо оюнду уланды түрдө көрөбүз. Достук командасы мындан кийин тек гана көбүрөөк чабуулга басым жасап оюн алып барары күтүлгөн нерсе. Эми бирок жыйынтык кандай болору баарыбызга белгисиз боюнча сакталууда. Азыр жерден улак теңип алуу кайрадан эле Ынтымак командасынын оюнчулары тарабынан
Бул да улак менен 9-номердеги Чубак Нурманбет уулу болгон, бирок дароо аны сүрмө топ талаа чегинен сыртка чыгарып жиберди. Демек жеке чыгуу эрөөлү катталат. Да, 2-1 это еще никоим образом не приговор. Именно при такой игре, конечно же. 2-1 ни о чем вообще не говорит. И наоборот, интереса все больше и больше становится. Сейчас, о чем-то сейчас беседуют игрок команды Ынтымак и рефери. Ну, здесь Марлис Койгелдиев. Ну, наверное, пришли к какому-то единому мнению с рефери. И игра продолжается. Джеки Меджеки очередной сейчас имеет место. Здесь Урмат Раушанулу. Против него Айбек Темирбаев. Здесь, ну и Ахиллес. Снова же против Гукпета. Гукпет в первом тайме у него все неплохо получалось. Но вот потом уже немножко начали сдавать лошади команды Достук. Ну вот Ахиллес, Геркулес и, в принципе, Харабалта себя прекрасным образом просто, конечно же, показывают. В принципе, этот счет довольно логичный, я думаю. А здесь тем временем Урмат Раушанулу сам не дают. Здесь тут рядом Айбек Темирбаев, Ташим Алибашев. Прекрасная оборона команды Достук здесь. Ну, второй тайм полностью атаковали игроки команды Ынтымак. И, наверное, ожидалось, что они больше двух именно забросят в Тайгазан. И, в принципе, такое и случилось. Ну, если этот матч они выиграют, то это будет настоящий камбэк. Очень зрелищный камбэк, самое главное. Но времени очень-очень много, друзья. 15 минут. 15 минут в такой игре, я думаю, в этой игре много чего может решиться. Здесь может быть и Джазамамы. Я думаю, сейчас будет Джазамамы. Потому что в такой ситуации, конечно, не нужно себя агрессивно вести. И Ташим Алибашев себя повел не лучшим образом, но устным предупреждением ограничится сейчас рефери. Я думаю, что больше так делать Ташим Алибашев не будет. А здесь Азим Булатулу против Айбека Темирбаева. Ай-яй. Все-таки сейчас пытается зафиксировать Айбек Темирбаев. Не дает. И все же Азим Булатулу идет к Тайгазану. И, наверное, сейчас у него... Нет, не получится. С первой, по крайней мере, попытки, потому что рядом с ним два оппонента. Но все же, если постараться, вот здесь можно вдвоем даже. Так, Азим Булатулу все-таки еще держит. И рядом с ним Эрлан Толюбеков. Ждем эпизода этого, когда же все-таки забросят Нулак, либо не забросят. Обороняются великолепным образом просто игроки команды Достук. Нет, не получается. Смотрите, что происходит, а. Ну, тут и кони, и люди просто смешались. И в этой группе, конечно, абсолютно ничего не понятно. Оказывается, все-таки игрок команды Достук все же... Нет, не получилось в этой атаке извлечь никакой выгоды, но тем не менее время они растягивают. То есть, если ничего не происходит, значит все хорошо для команды Ынтымак. О, азыр дагы да Достук командасы чабуулга чыга албай жаткан маалы. Албетте кызыктуу эрөөл али алдыда деп айтсак туура болот. Беттештин бүтөрүнө 12 мүнөттөн көбүрөөк убакыт бар. Эми азыр кайрадан жеке чыгуу Ахиллес менен Урмат Раушанулу Ынтымак командасынан, ал эми Достук командасынан Манас Ниязов бойка менен чыккандыгын көрүүдөбүз. Эми Манас Ниязов кандайдыр бир аракетке барышы керек, себеби анын командасы жеңилүүдө, азыр атаандаштарынын артта келүүдө. Мындай абалда биринчи болуп аракетке барышы сөзсүз түрдө бул команда үчүн чоң мааниге ээ. Ал эми Урмат Раушанулу эмне болот? Урмат Раушанулу өз командасы алдыда келе жаткандыгын өтө жакшы түшүнөт. Жана убакытты чоюу менен беттеш алып барууда.
1 мүнөт убакыт өтө-өтөлүк деле ортодогу калыстар бул жерде оюнчуларды алмаштыргандыгын көрдүк. Ал эми жекеме-жеке чыгуу орун алат уландуу түрдө. Достуктан Көкбет менен Айбек Темирбаев, ынтымак командасынан Азим Болот уулу Геркулес менен. Геркулес караңыздар чыкканда гана мыкты ат. Көкбет бүгүн бир аз туруштук берет деген ой болгон. Бирок азыр Көкбет эми гана мүмкүнчүлүк берүүдө өзүнүн эсине жана Айбек Темирбаев качан акыркы жолу мындай мүмкүнчүлүккө ээ болду. Дароо эле атаандаштарынын тайгазанын көздөй бара жатат. Айбек Темирбаевка ылдамдык жетишкен жок. Андан кийин өз командалаштарынын жардамы керектелет. Азыр Айбек Темирбаев аттын оозун тартып, андан кийин улакты коюп жибербегенге аракетин көрүүдө. Өтө кыйын абал, чындыгында Достук командасы үчүн өз өнөктөшүнө өткөрүп берди. Айбек Темирбаев улак менен мындан ары Анаки Азимкул уулу болот. Анаки Азимкул уулу азыр дароо эле каршы чабуулга чыгууга аракетин көрмөк, бирок буга чейинкидей эле Анаки Азимкул уулу катага жол берди. Себеби эсиңиздерде болсо Анаки Азимкул уулу экинчи бөлүктө дагы чабуулду жарата турган жерде эмнегеди туура эмес аракетке барып, убакытты чойгон дагы өзүнүн командасынын чабуулун жок кылган болчу. Бул сапар Анаки Азимкул уулу улакты такымга басканга чейин эле атаандаштары толук коргонууну мыкты кылып, натыйжада сүрмө топ улакты сыртка чыгарып жибергендигин дагы көрө алдык. Жекеме-жеке сейчас очередно имеет место. Здесь и 10 минут остаются до конца этого матча, этого финала. Манас Ниязов здесь сейчас не получилось ему вырвать. Улак на своей лошади бойко сейчас Манас Ниязов. И против него еще одна десятка. Это Урмат Раушан Улу на Ахиллесе. Ахиллес сейчас оказался чуть сильнее все-таки. И сейчас выжидает, тянет время, сейчас немножко тянет время Урмат Раушан Улу. Все-таки это тактически правильное решение, потому что время играет им на руку. Сейчас Манас Ниязов почему-то вот что-то говорит в сторону рефери. Наверное, возмущается, что нельзя так время тянуть. И Раушан Улу сейчас нужно ему, конечно, через все поле потом вернуться обратно. Ждет он сейчас своих одноклубников, их пока что здесь нет. И уходит он вот джеке-меджеке. То есть опять же, сейчас будет, то есть уходит он за линию и будет джеке-меджеке ситуации. И выиграет он как минимум 1 минуту, это минимум. Потому что если спортсмены в центре не смогут выяснить, кто же все-таки выиграет, то будет замена очередная. Ну а сейчас именно в центральном круге происходит эта дуэль. Сейчас мы будем ее наблюдать. Здесь Айбек Темирбаев. Айбек Темирбаев сейчас постарается, я думаю, что-то противопоставить. И, наверное, Азим Болот Уулу все-таки зафиксировал. Здесь Улак и сам же пытается, нет, еще не помчался в сторону Тайгазана. И очередной раз уходят они за линию. Сейчас, хотя нет, все еще нет. Вот теперь да, вот теперь уходят. Все же, ну и 53-я минута встречи идет сейчас. Но время тикает сейчас. И не на пользу команде Достук. Азыр ынтымак командасы алдыда келүүдө Акбөрү менен ал ортодо Байыш Ниязов чыккан, бирок Ахиллес Акбөрүнү оңой гана түртүп жибергендигин көрдүк. Кайрадан башынан жекеме-жеке чыгуу эрөөлү катталмакчы. Бүгүн Ахиллес менен Геркулес атаандаштарына таптакыр мүмкүнчүлүк берген жок. Чындыгында моюнга алыш керек. Достук командасын эгерде ушундай эле абал каттала бере турган болсо, улана бере турган болсо, ортодо бир дагылардын күчтүү аты жаралбай турган болсо, ынтымак командасы Кыргызстанда эң күчтүү команда боюнча сакталып калары турган иш. Андыктан Достук командасына дагы жок дегенде Геркулестей бир ат болсо, анда алар бир аз да болсо ушул жекеме-жеке чыгуулардан кандайдыр бир үмүттөнмөк, эмненидир. Азыр алардын үмүтү болгону атаандаштарынын катачылыгы. Качан
ынтымақ командасы қатаға жол берет. Ошол замат чабуулга барууга мүмкүнчүлүк алат. Алардын каршылаштары Достук командасы кайрадан Көкбет азыр тирешүүдө. Жакшы. Көкбет бул сапар Геркулести жанына жолотпой жаткан маалы. Жана Айбек Темирбаев жерден улакты эңип алды. Оң такымга баскандыгын көрүүдөбүз. Эми кайрылып ылдам чабуулга чыгууга толук мүмкүнчүлүк бар. Азыр Айбек Темирбаевда болгон ага жакшы жардамды өнөктөштөрү бериши керек. Эгерде сүрмө топ келип кала турган болсо, Достук командасынын сейрек кездешкен чабуулу кайрадан жокко чыгышы күтүлөт. Азыр улак кимде? Улак Достук командасынын өкүлүндө. Достуктун оюнчулары ушул жерде тактикалык катачылыкка жол берди. Эмне үчүн Аскат Аскаровду коргой алган жок? Талаанын ичинде таң калыштуу. Андан ары биз кайрадан эле жекеме-жеке чыгууга ортоктош болобуз. Ынтымак командасына ар бир секунданын өткөндүгү өтө маанилүү, себеби алар ар бир секунда өткөн сайын жеңишке жакындап барууда. Азыр эми кезектеги жекеме-жеке чыгуу Манас Ниязов менен Урмат Раушан уулунун ортосунда болот. Урмат Раушан уулу бүгүнкү беттеште бир дагы жолу атаандашына жекеме-жеке чыгууда жеңилген жок. Ал ортодо эмне болду? Улакты жерден эңип алды. Оңой гана Урмат Раушан уулу жана өзүнүн өнөктөшүнө өткөрүп бергендигин көрүүдөбүз. Азыр Нуржан Мелисбек уулу ушул жерден аттын оозун тартып андан ары чабуулга чыгууга аракетин жасайт, бирок өз учурунда сүрмө топ бул жерде керекке жарады. Белек Мукаев Азамат талисман менен сыртка чыгарып жибергендигин көрдүк. Бөт өлкөлөрдү дагы талаага оюнчуларга ыргытуу орун алды окшойт. Мындай аракеттердин таптакыр кереги жок. Урматтуу мекендештер, урматтуу көкбөрү күйөрмандары, кыргыздар жеңилүүнү дагы жеңгенди дагы ар качан туура кабыл алып келишкен. Бүгүнкү беттеште кайсы бир команда жеңилет, кайсы бири жеңет. Финалда эч качан тең чыгуу болбойт. Андыктан күйөрмандар өздөрүн кармап туура бир аракеттерге барса жакшы болмок. Да, абсолютно верно. Нужно, конечно, себя держать в руках. Понятное дело, что это эмоции, но эти эмоции можно по-другому показывать. Нужно болеть. Так, Урмат Раушан уулу сейчас в очередной раз выигрывает эту дуэль. И в очередной раз Ахиллес показывает, что в Кыргызстане нет лошади сильнее именно в жеке-меджеке, чем вот он. Так. Нет, уходит вообще за пределы. 57-я минута встречи. Времени все меньше и меньше остается. И, наверное, все-таки через некоторый промежуток времени мы объявим уже победителя. Но если будет 2-2, то, понятное дело, там у нас пройдет дополнительное время 10-минутное до первого заброшенного улака. А потом, может, и даже серия буллитов. Но сейчас команде Достук нужно один забросить. Манас Ниязов сейчас в жеке-меджеке. Бойко против Ахиллеса. Нет, здесь все-таки не удается Манасу Ниязову приблизиться к улаку, и довольно тяжело это происходит. Время идет. Урмат Раушан уулу очень грамотно поступает сейчас. То есть по-другому, наверное, здесь поступать и не нужно. Не нужно сейчас их хватать улак и мчаться куда подальше. На самом деле время нужно растягивать. И сейчас будет замена. Будет замена. Там такая же ситуация сейчас будет проходить. Только уже с другими лицами, с другими действующими лицами это будет, конечно же. Тут Азим Болотулу и его Геркулес против Айбека Темирбаева и его Гокбет. Ну, довольно такая не самая большая лошадь, но на самом деле очень упорная и все-таки достойна своего имени. 2 минуты, друзья, остается. 2 минуты до конца этого финала. И, наверное, за это давайте не будем пока что гадать. Время все-таки идет, но, по крайней мере,
шансы, хоть и теоретически, но они у команд достук есть. Албетте, достук командасында азыр мүмкүнчүлүк бар. Кайсы бир деңгээлде 1,5 мүнөттөй убакыт алардын пайдасы үчүн иштеши керек. Эгерде эле алар бүгүн кандайдыр бир ийгиликке жетүүнү каалаган болсо, азыр Улак Болот Азим уулунда кечиресиздер. Кайрадан Ынтымак командасы чабуулдуулантышууда. Эми Улак үчүн Эрөл чоң топтун ортосунда жана ушул жерде азыр кайсы команданын өкүлү Улакты тартып чыгып кете турган болсо, мына ошол жат жакшы бир чабуулдуулантууга мүмкүнчүлүк алат. А Улак болсо Ынтымак командасында сакталууда. Өздөрүнүн жарым аянтынан азыр кайрадан кайтып келүүгө бара жаткан чагы. Улак менен өзүңүздөр көрүп тургандай эле дал ушул Ынтымак командасынын оюнчулары. Жана эң соңку көз ирмемдер, эгерде 30 секунда азыр ишенимдүү оюнду көрсөтүп турган болсо, анда бул беттеште жеңишке жетүүгө кайрадан Ынтымак командасы мүмкүнчүлүк алат. Караңыздарчы, кандай гана мыкты ылдамдык кара балта атаандаштарынын тайгазанын көздөй бара жаткан. Бул жерде Сейитбек Анарбек уулу эми Улакты такымга бекем басып, тек гана убакытты чоюунун аракетин көрүүдө. Чамамда беттеш ушул таризде жыйынтыкталат, өңдөнөт. Биз эч кайсы бир команданы бул жерде өзгөчө тарткан жокпуз. Ал мезгилде эң соңку секундалар жана эсептелинбейби. Азыр ошол суроо биз үчүн. Бирок Сейитбек Анарбек уулу бул жерде Улакты сала алган жок. Урматтуу мекендештер, убакыт жыйынтыкталды. Достук командасын бүгүн албетте сүрөгөн көрөрмандар басымдуу болчу, бирок алар жыйынтыгында жеңишти өздөрүнүн карамагына ала алган жок. Ал эми Ынтымак командасы кайрадан алар Кыргызстанда эң күчтүү экендигин тастыктап болтурат. Куттуктайбыз, Талас облусунун Ынтымак командасы Норус майрамына арналып уюштурулган республикалык мелдештин жеңүүчүсү. Поздравляем команду Ынтымак с этой победой в одном из самых престижных турниров в нашей стране. Очень интересном матче, в котором они проигрывали после первого тайма. Смогли они все-таки вернуться в игру, делали счет 1-1, а потом уже 2-1. Такого счета мы, друзья, с вами увидели. Здесь болельщики также выбежали на поле, и все-таки будут они сейчас праздновать. Да, Достук показал не самую свою лучшую игру. Могли, я думаю, они и лучше сыграть. Все-таки игроки здесь выступают самые, что у меня есть, звездные. Команда очень сильная, но в этом матче все-таки Ынтымак сумел выиграть. Наверное, все же заслуженно, можно сказать, потому что по игре они были все-таки со второго тайма, именно если смотреть, то они были все же сильнее. Поздравляем мы их. Я думаю, что следующие уже игры мы будем видеть на турнире в честь победы 9 мая именно в Великой Отечественной войне. Потом уже всемирные игры кочевников нас будут ждать. До этого, по-моему, еще и 31 августа должны быть соревнования проходить. Но учитывая, что будут всемирные игры кочевников, то, наверное, все-таки они будут отменены. Ну, посмотрим, друзья. По ходу уже будем с вами разбираться. Сейчас, я думаю, церемония награждения будет. Урматтуу мекендештер, азыр биз сыйлоо аземине көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эч кайда алыстай туруңуздар. Azamattardın suygun oyunu hürkündögü oynasın bet alamda Ulu Kırgız elim göçmönüm oyunu bir azamat kök börü Jarık yıldız bolup janıp köktөгü tarih baragынан elim öçmөгün Ulu Kırgız elim göçmönüm oyunu bir azamat kök börü Jarık yıldız bolup janıp köktөгü tarih baragынан
барагынан элим өчпөгүн шамалга жеткирбей чапты кыргыздын эр азаматы куюн салып минген атты күтпөй тайга санды тапты чаптыр чаптыр жигит чаптыр кууган атаандашты калтыр бийик кылып кыргыз калкын бек сактагын ата сал кыргыз элдин эрмегине тең болгон кылымдарды кечип өткөн көк бөрү эр азаматтардын сүйгөн оюну өркүндөгү улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн кадам баскын көк бөрүгө салым кошкун көтөрүүгө тоскун каршы чыккан затты укугуң жок өткөрүүгө жүрөккө жаккан оюн көк бөрү ойноп калтырбай көптөрү биздин курам дүйнө чемпиондору көңүл салбай сен өтпөгүн көк бөрү биздин оюн көк бөрү улуу батыр кыргыз элим көчмөнү ойноп келет эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу батыр кыргыз элим көчмөнү ойноп келет эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн кыргыз элдин эрмегине тең болгон кылымдарды кечип өткөн көк бөрү эр азаматтардын сүйгөн оюну өркүндөгү ойносун бет аламда улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн шамалга жеткирбей чапты кыргыздын эр азаматы куюн салып минген атты күтпөй тайга санды тапты чаптыр чаптыр жигит чаптыр кууган атаандашты калтыр бийик кылып кыргыз калкын бек сактагын ата сал кыргыз элдин эрмегине тең болгон кылымдарды кечип өткөн көк бөрү эр азаматтардын сүйгөн оюну өркүндөгү улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элим көчмөнүм ойноп эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн кадам баскын көк бөрүгө салым кошкун көтөрүүгө тоскун каршы чыккан затты укугуң жок өткөрүүгө жүрөккө жаккан оюн көк бөрү ойноп калтырбай көптөрү биздин курам дүйнө чемпиондору көңүл салбай сен өтпөгүн көк бөрү биздин оюн көк бөрү улуу батыр кыргыз элим көчмөнү ойноп келет эр азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жанып көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн
Kırgız elden ermegine teң bolgon Kılımdardı geçip ötkün көк бөрі Her azamattardın Сыйлоо аземи бар. Барыңар кызык оюн көргөзүңөр. Атайын келип сиздерди куттуктап турган, сыйлоо аземине катышып турган Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси Абулгазиев Мухаммедкалый Дүйшөкеевичти, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Исаков Сапар Жумакадыровичти, Көкбөрү Федерациясынын президенти Илмянов Икрам Саттаровичти чакырабыз. Кошоолор! Бүгүнүздү куттуктап келген дагы Беркинова Нуржан. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, азыр Көкбөрү боюнча өткөрүлгөн Нооруз майрамына карата болгон 2018 жылдагы республикалык мелдештин жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи орун алат. Кудум биз мына бир жума бою Көкбөрүнүн эгерде салыштырып айта турган болсок, Чемпиондор лигасына ортоктош болдук деп айтсам дагы жаңылган болбойм. Кыргызстандын булуң бурчунан эң күчтүү курама командалар келип беттеш алып барды. Азыр эми биз атайын өкүлдөргө сөз берели. Сиздерди жаздын, табияттын жаңылануусунун жана күн менен түн теңелип, андан ары күн узарган, жар салган байыркы чыгыш элдеринин уюткулуу майрамы Нооруз майрам менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков атынан куттуктаймын. Нооруз майрамын кут берекенин, сабырдуулуктун, кубанычтын, мээримдүүлүктүн, терең ишенимдин жана кечиримдүүлүктүн, үзүлбөс үмүттүн учугун улаган улуу майрам катары белгилейбиз. Нооруз жан дүйнөнүн жаңылануу байрамы. Мына ушул күнү жыл сайын борборубуздун ак кула ат майданында улуттук ат оюндарын өткөрүү салтка айланып олтурат. Ат жалында шамал менен тең жарышып, ата бабанын улуу духун, көчпөн философиясын даңазалаган ат оюндары артыкча Көкбөрү чыныгы эрендер оюну, эр жигит оюну, нукура улуттук керемет оюнубуз. Бул оюн акыл менен күчтүн, рух менен духтун салтанатын чагылдырып турат. Бүгүнкү эл назарына түшүп, чыныгы берендер менен эрендердин оюнун көрсөткөн жигиттерибиздин жеңиши менен куттуктайбыз. Азыр урматтуу мекендештер, Күйөрмандарыбызга сыноосуна баа берип, калыстык менен, айкөлдүк менен отурган ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу ушкубоздор, урматтуу калайык калк, жалпыбызды тынчтыкка, ынтымакка, биримдикке, акылгөйлүккө чакырган Нооруз майрамында элибиздин жанына сиңген ат оюндары дагы бир ирет баарыбызга улуттук мурасыбызды, намысыбызды, улуттук наркыбызды бийик тутуу сезимдерин күчөттү деп ойлойм. Жеңүүчүлөрдү байгелери менен куттуктайбыз. Уюштургандарга ыраазычылык билдиребиз. Жергебизде тынчтык, ынтымак, ырашкерлик, ырыскыны алып келсин демекчибиз. Өлкөбүз өсүп, элибиз тынчтыкта болуп, мекенибиз гүлдөсүн. Дагы бир жолу урматтуу мекендештер, майрамыңыздар менен, улуу Нооруз майрамы менен куттуктамакчымын. Рахмат. азыр урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын президентинин
аппарат Кыргыз жетекчиси Республикасынын Мухаммедкалый премьер-министри Дүйшекевич Абылгазиев Исаков ушул жалпы кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктап, бул көк бөрү мелдеши жөнүндө дагы айтып өтүп, эми премьер-министрибиздин Чын сөзүнө дагы дилимден майрамыңыздар менен кулак куттуктайм. кошойлу. Мынакей, Кудай буйруса, бул күн абдан жакшы өтүп атат. Жеңүүчү команданы дагы чын дилимден куттуктайм. Алдыда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары келатат. Мына Кудай буйруса, Кыргызстандын желеги абдан бийик желбиресин. Мен ошону айтат элем, ошону тилейт элем. Кудай буйруса, Кыргызстаныбыз өнүксүн. Кыргызстаныбыз Борбор Азияда эң бир мыкты мамлекеттердин бири болсун. Баарыңыздарды дагы бир жолу куттуктайм. Рахмат. Кийинки куттуктоо сөз Көкбөрү Федерациясынын президенти Илмиянов Икрам Саттаровичте. Президент Саламатсыздарбы, урматтуу көк бөрүнүн көк жал күйөрмандары, амансыздарбы? Сиздерге бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктоо менен бирге өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2017 жылдын 7 декабрында Дүйнөлүк ЮНЕСКО уюмунда ушул көк бөрү оюну Кыргыз элинин каада салтын улуттук оюн деп катталды. Ошону менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу ат сүйөрмандары, көк бөрүнүн күйөрмандары, мен айтып кетким келет. Ушул деңгээлде бүгүнкү күнгө көк бөрүнү өнүктүрүп келген бизге чейинки агалар, аталар, ата бабалар, ошондой эле сиздерге окшогон көк жал күйөрмандардын салымы менен ушундай ийгиликке жетип атабыз. Майрамыңыздар менен бар болуңуздар, ар дайым көк бөрүнү сүрөп жүрүңүздөр. Рахмат. Эмеган тугандар, барызды толкундан турган убакыт бол сыйлоо. Аз эми өзүңүздөр билесиздер. Биз бардыгын эске алып, адегенде мыкты оюнчулардан баштап сыйласакпы деп турабыз. Икрам Саттарович, байгелерди өзүңүз тапшырып койсоңуз. Мыкты оюнчу, мыкты чабуулчу деп бул достук командасынын оюнчусу Манас Ниязов болду. Манас Ниязов ушинтип Нооруз майрамына арналып уюштурулган мелдештин мыкты оюнчусу деген наамды алды. Барыбызды толкутуп турган Албетте, куттуктайбыз Манас Ниязовду мындай наамга татыктуу. Чындыгында бул оюнчу финалда балким бир аз жекеме-жеке чыгууда мыкты болгон чыгар, анткени менен баары жайында. Ал эми дагы бир сыйлык мыкты коргоочу жаңылышым. Мыкты коргоочуну оюнда өзгөчө оюнга чыккан мына ушул биздин аттарыбыздагы командасынан өзгөчөлүк байге берип жүрөбүз. Мыкты ат Арашан командасынан Гүрөң. Арашан командасынан Гүрөң ат. Арашан командасынан Гүрөң аттуу аргымак мелдештин мыкты аты аталууда. Мына ушундай урматтуу мекендештер, жаңы жылдыз деп айтсак дагы туура болот. Аттар дагы көк бөрүдө жылдыз, барыңыздар жакшы билесиздер. Эми Гүрөңдү биз Кыргызстан курама командасынын катарынан көрөбүз. Башка жакка жумшабый менен. 4-чү орун Икрам Саттарович, өзүңүз тапшырып койсоңуз. 4-чү орундун ээси болгон бул Норуздагы таймашыбызда Бишкек Арашан командасы, капитан. Ну и 4-е место, друзья. Команда Арашан из города Бишкек. Прекрасно провели, но в полуфинале уступили команде Кыргыз Доступ. Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин стат катчысы Барженова Нуржан Арзыкуловна, өзүңүз тапшырып койсоңуз. 3-чү орундун ээси Биримдик Аю командасы. Команда Беремдик Аю становится бронзовым призером турнира Норуз 2018 года. В матче за 3-е место, выиграв команду Арашан. В полуфинале в драматичном матче они проиграли команде Энтума. 100 тысяч получают призовых. Орунду Второе место. Мухаммедкалый Дүйшекевич, өзүңүз тапшырып койсоңуз.
Ekінші orundu eğlegen bizden mına Dostluk komandası oldu. 200 Второе bin место, друзья. son Dostluk. Команда Достук сейчас берет, и капитан команды Байышнязов сейчас сам 200 bin son медали. baygesinden jalpı И, her bir в oyuncuya принципе, töş можно, конечно, belgilerinden их всех Жана поздравить с сыйлау этими баракчалары, медалями, но для них, дипломдары менен. конечно, я уверен, Достук командасына қол что жабылар. победа важнее была, и Сүреп. я уверен, что крайне обидно в таком финале проиграть. Баш байгені. И Сапар сейчас нас Жумакадырович, ждет өзіңіз тапшырып қойыңызшы. Баш байге. чемпионы, победители этого самого турнира будут их награждать сам Сапар Исаков. Ну, это команда НТМА, друзья. Мы поздравляем всех болельщиков этого клуба. Уверен, что их много. Ооба, ынтымак командасынын албетте көрөрмандар көп. Команданын капитаны Марлис Койгелдиев азыр атайын алтын байгелерди алууда. Ошондой эле атайын кызыктыруучу сыйлыктар бар. Албетте биз жалпы ынтымак командасынын оюнчуларын жана Талас Өрөнүн бул жеңиш менен куттуктайбыз. Урматтуу мекендештер, эгерде Көкбөрү ушундай таризде өнүгүп барып олтура турган болсо, жакынкы келечекте биз кудум футбол боюнча Англия премьер лигасындай беттештик көрүшүбүз дагы мүмкүн. Эми болсо, урматтуу мекендештер, эң соңку бата ал эми сиздер менен Балганы көздөй жүрүп, мына жигиттерибиз кырсыктан чыгарып алып, ар бирибизден майрам болуп, мына бу жаз өзгөчө берекесин берсин. Толкуп тургула, аман болгула, агайын туугандар. Сиздердин да ишиңиздердин илгериштерин Кудайдан тилейбиз. Жакшылык болсун, аманчылык болсун. Рахмат. Амин. Амин. Урматтуу мекендештер, барыңыздардын дагы жолу майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Биринчи орун ынтымак, экинчи достук, үчүнчү биримдик, төртүнчү арашан. Бул командалар күчтүү экендигин тастыктады. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков, кесиптешим Зиярат Эсенбай жана Бексултан Үсеналиев үчөөбүз болдук. Андан сырткары тартуучу топко, техникалык топко ыраазычылык билдиребиз. Мына бекенен кесири командаларыңарды куттуктагыла.